Президент Садыр Жапаров Бишкектин борбордук бөлүгүндө баасы $321 миллион түзгөн көп тармактуу заманбап комплекстин жана Орто Сай айылында 20 000 кишилик заманбап ыйман борбор мечиттин курулушу, ошондой эле бизнесмен Хабибулла Абдукадыр тууралуу суроолорго жооп берди. Анда журналисттин Хабибулла Абдукадыр аттуу бизнесмен буга чейинки президенттер менен байланыш болгон, эми азыркы президентке да жол таптыр дегендер чыгууда. Ал сиз капсуласын салган объекттерде инвестор деп айтылууда. Ушуга комментарий бере кетсеңиз деген суроосуна дүйнөлүк бренддеги 5 жылдыздуу мейманканаларды Кыргызстанга чакырып жатам. 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер беребиз. 5 жылга чейин салыктын кээ бир түрлөрүнөн бошотобуз деп жарыя кылдым. Анын негизинде инвесторлор келди. Арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз. Алардын мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанынын орду. Ошол жерде 5 жылдыздуу мейманкана салып баштады. Баасы $321 миллион. 37 кабаттуу мейманкана башталды. Эң бийик имарат болот. 2 жылда бүтөбүз дешти. Бүткөндөн кийин стабилдүү түрдө 2100 жумушчу орун болот. Такси кызматы, тейлөө кызматтары иштейт. Кыскасы баш аягы болуп 5000 жумушчу орун пайда болот. Туристтер келет. Ошондой эле 20 000 адам бата турган, баасы $51 миллион турган мечит медресе салып башташты. Бул мечитти Аллахтан сооп табабыз деп Кыргызстан мусулмандары үчүн бекер салып беришмей болду. Курулуш бүтөр менен муфтияттын балансына өтөт. Бул мечит медресе салынып бүткөндөн кийин дин жолуна түшкөн балдар кыздарыбызды чет өлкөлөргө чыгарбастан өзүбүздүн саясат менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен окутабыз. Ошо шарт түзүлүп жатат. Буга чейинки ар кайсы өлкөлөрдөн окуп келишип, ар кайсы динди, ар кайсы кийимдерди жайылып жүргөндөрдү бара-бара бир нукка салабыз деген планыбыз бар. Мындан сырткары Бишкектин ичинен жер сатып алышып, Бишкек Сити деп кичи шаарча салмай болушту. Мурда эле пландап жүрүшкөн экен. Бизде тынчтык орнобой бийлик башындагылар бири-бирибиз менен чабыша берип, булар Ташкентке кетип, Ташкент Ситини куруп бүтүп калышыптыр. Эми бизде стабилдүүлүк орногондон кийин кайра инвесторлордун баарын чакырдым. Кайра бизге келишти. Кыскасы Бишкекке баш аяк $1,5 миллиард инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман? Ал эми мурда президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси кылмыш иши жок болсо, издөөдө жок болсо болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпейт. Тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле ар кайсы тармакка акча салла деп баарын чакырам. Кол чаап тосуп алам. Интригадан башы чыкпаган журналисттердин же саналуу адамдардын сын пикирлеринен коркпойм. Эң негизгиси жаман иш жасап, коррупцияга аралашып кетпесем болду. Жалпы эл Кудай көрүп турат баарын деген. Ошондой эле президент Садыр Жапаров бажы тармагында коррупциялар тууралуу айтып кетти. Дагы бир элдин эсине салып койчу нерсе, мурда бажы тармагынан саналуу адамдардын чөнтөгүнө миллиондон, миллиардтан акчалар агып кирип турган. Ал система азыр жок. Мындан ары да мен бийлик башында турганда болбойт. Ошол системаны 2021-жылдын аягы барып араң сындырдык. Ошондон кийин мурда бюджетке 38 миллиард сом чогултуп жүргөн бажы тармагы 2022-жылы 78 миллиард сом акча чогултту. Бул деген сөз мурдагы сол чөнтөккө түшүп жүргөн 40 миллиард сом акча бюджетке түштү деген сөз. Бул жылы 90 миллиардтан ашырасыңар деп план коюп бердим. Албетте, коррупцияны 100% жок кылып салдык дегенден алыспын. Азырда майда чүйдө коррупциялар бар. Пенде болгондон кийин пендечилик кылышат экен. Кармалып жатышат. Уурдаганын 2-3 эслеп кайтарып берип бошоп атышат. Бара-бара майда чүйдө коррупциялардын дагы жок кылабыз. Убакыт керек деген президент Садыр Жапаров.